адамдарынан, кээ бир ушул блогерлерден суроолор көп болуп атат. Бул Ош шаарындагы тротуарларды оңдоодо бул жакшы эле, тура берсе болбой беле, дагы чыдайт эле деген сөздөр өтө көп болуп атат. Мына ошол жооп катары мен бир маалымат берип койсом деген ойдо турам. Алмазбек Шембековичке дагы тротуарды асфальт менен анан брусчатка деп бергенбиз да. Асфальт менен брусчатканын эмне айырмасы бар дегенде биз ошону көбүрөөк биз асфальтка басым баштадык. Анткени 5-6 жыл эле болуп калып атат дагы, андан кийин брусчаткалар бузулуп калып атат. Сыртын жалтырап эле чыгарып атат дагы, анын пресс чыдабай эле тез эле бир 2 жыл 3 жылда эле жараксыз болуп калып, аны кайрадан алмаштырышка туура келет. Асфальт бул эми биз 20-30 жылга чыдайт да. Дагы суроолор болуп атат, ушу брусчатканын кайда койдуңар, эмне кылдыңар деген дагы көп суроолор болуп атат. Бул чыккан брусчаткалардын баардыгын биз толук эле биз өзүбүз алып кеткен жерибиз жок. Ал жерде элдердин өзү баскан жерлерин өздөрү алып атат. Эгер мэрия тарабынан мурунку мында 5-6 жыл, 10 жыл мурун басылган брусчаткалардын баардыгын биз чыгарып өзүбүздүн гаражга, Семей ГАИнин гаражына жыйнап койдук аны. Аны биз экинчи ички көчөлөргө басабыз деген оюбуз бар. Азыркы күндө эң негизги азыр асфальтты тезирээк басып алалы деген, ноябрга чейин күн Кудайым бүгүн жакшылык берсе ошону басып алсак, андан кийинки экинчи ошол чыккан брусчаткаларды ички жолдорго басабыз деп турабыз.